Assalamu алейкум, урматтуу министрдин орун басары. Бир жеке суроодо сиз медакадемияны кайсы жылы бүттүңүз эле? 99 жылы. 99 жылы. Эми айтсаңыз, сиз мисалы Бишкек шаарына келген, ошо 93 жылдары канча аптека бар эле Бишкекте? Эсиңизде барбы? Саналуу эле аптека бар болчу. Саналуу. Мага айтып атышат, бир 2-3 аптека бар эле деп айтышат да. Ошондо дагы барсаң адамдар жок эле дейт. Азыр эми кадам сайын аптека, азыр барсаң кезекке турат. Мындай сезонунда булардын. Эмне ушунчалык дары колдонушка муктаждык пайда болду? Эмне үчүн элибиздин саламаттыгы мынчалык начарлап кетти? Эмне үчүн дары саткандардын иши жүрүшүп, элибиздин саламаттыгы жылдан жылга төмөндөп баратат? Ушуну бир анализдеп көрдүңүздөрбү? Биринчиден, калкыбыздын ден соолугу начарлап кеткен тууралуу анализди жасап бүгүнкү күндө мындай кыскача жооп бериш өтө кыйын. Себептер өтө эле көп болуш керек. Аптекалардын көбөйүп кеткени, сандары көбөйүп кеткени бул коммерциялык мындай выгодный бир эме болуш керек. Ошого байланыштуу дары дармек сатканга көбү ошол бизнести мындай күчөткөнгө аракет кылат болуш керек деп ойлойм. Үчүнчүдөн, ал малый бизнеске киргендиктен мүмкүнчүлүк берилип атат. Бул Урматтуу министр мырза, министрдин орун басары, сиз мындай субъективдүү гана пикириңизди айтып атасыз да. Бул жөн эле болбойт. Эгерде адамдарда муктаждык болбосо эмне үчүн бизнес гүлдөсүн? Ошо ооругандар көбөйдү, талап көбөйдү, барып дары сурагандар көбөйдү. Мурда биз барганда эки эле дарыны айтат эле. Аналгин бар эле, аспирин бар эле, ошо баарына даа болуп кетет эле. Азыр бир аптекар өзү эле бир орун айтсаң 7-8 дарыны санап берет да. Врачтарды айтпай эле коеюн. Эми муну айтайын дегеним, саламаттык деген жалаң эле ооругандардын ичин жарыш, укол сайыш эмес, алдын алыш. Ошо алдын алыш жагында эмне кылып атасыздар ден соолукту сакташ боюнча? Бүгүнкү күндө эми министрликтин жаңы жетекчилиги келген күндөн баштап азыр анализ жүргүзүп жатабыз. Эң негизгиси бул биринчи ирет жардам берүүчү деңгээлди күчөтүшүбүз керек. Анткени көңүлдүн көбү стационарларга буралып кеткен. Ошол жерге больницага жаткызып дарылаганга аракетти көп жасап калышкан. Ал өтө туура эмес нерсе деп ойлойм. Биринчи иретте профилактика күчөтүлөт, буюрса. Биринчи иретте диагнозду эрте койгондун аракеттери болот. Ошого азыркы күндө пландар түзүлүп атат. Түшүндүм, министрдин орун басары. Анализдесеңиздер, анткени Жусуп Баласагын бир сөзү бар экен, дасторкондо канча тамак болсо орнун түрү ошончо депчи. Туура эмес тамактанып атабыз, туура эмес жашоо образы, абанын бузулушу. Анализдеңиздер, анткени улуттун ден соолугу болбосо, армияң да күчтүү болбойт, келечектеги потенциал да күчтүү болбойт, кадрларыбыз дагы мыкты чыкпайт. Бул өтө маанилүү маселе. Анан ооруганга укол сайыш бул албетте врачтардын милдети, бирок алдын алыш жагын ойлонуңуздар да. Эмне кылабыз? Бир программа, система биз деле жардам берели. Ушуну сурайын дедим. Анан экинчиси, мына сиз алып келген закон боюнча да карасаңыз, 1-берененин 3 абзасында мүчө мамлекеттин мыйзамдарында белгиленген тартипте катталган медициналык буюмдар каттоо фактысын тастыктаган документтерди мөөнөтү аяктаганга чейин ошол мүчө мамлекеттин аймагында жүгүртүүгө чыгарылат жана ошол мүчө мамлекеттин аймагында гана жүгүртүлөт деп атат да. Эми караңыз, бул бир эле ошол БАЖИ союзуна кирген, Евразия экономикалык бирлигине кирген мамлекеттердин гана товарларыбы? Бизде башка деле өлкөлөрдөн дарылар келип атпайбы? Индиядан, Европадан, Швейцариядан, Пакистандан келип атат, Кытайдан келип атат. Анан алар кайсыл келишим боюнча Кыргызстанда жүгүртүлөт. Түшүндүңүз да? Бул ошол дары дармекти жүгүртүүгө уруксат берилген көбөлүктөрдүн мөөнөтү тууралуу өзгөртүүлөр бизде Кыргызстанда бүгүнкү күндө эми геополитикага байланыштуу кээ бирки мыйзамдар убактылуу токтоп калган. Ошого жеңилдик берет деген ой, бул дефектура пайда болбосун деген нерсе. Жок, түшүнбөй калдыңыз ошо, урматтуу министр орун басары. Евразия экономикалык бирлигинин алкагына, ушул уюмга кирген мамлекеттердин ошол аймактарда дейт, каттоо фактысыз тастыктаган документтерди мөөнөт аяктаганга чейин жүгүртүлө берет деп атат да. Бул эми Евразия экономикалык бирлигинин алкагында бир аз гана мамлекет бар. Бирок бизге башка мамлекеттерден да келип атпайбы? Ушул Евразия экономикалык бирлигине кирбеген мамлекеттерден. Алар каякта тастыкталат, ким каттайт, канча мөөнөткө катталат, кайсыл документтин негизинде жүгүртүлөт? Ошол биримдикке келген, бирок биримдикке мүчө болбогон өлкөлөрдөн келген дары дармек, медициналык техника келген моменттен баштап ошол кирген өлкөнүн
мыйзам менен убактылуу колдонулат дагы, анан биримдиктин мыйзамына убакыттын чектелүүсү менен байланыштуу. Түшүндүм. Ким каттайт? Биздин департамент Мындай тааныш билиш кол ийисине тартмай жокпу? Ушул маселеде эгерде ошондой боло турган болсо, ден соолуктун бузулган дагы бир себеби ошол. Кээ бир дарыны даба деп аласың, андан бетер побочный эффект, өпкөңү алсаң бөйрөгүң талкалап кетип атат. Ушундай бир коррупция жокпу? Гарантия бере аласызбы? Ошондой проблемалар пайда болбош үчүн атайын экспертизалар жүргүзүлүп, сертификация, лицензиялардын баары берилет текшерилгенден кийин. Иши кылып, порочный круг жакшылап караңыздар, анткени ден соолук эң чоң аманат. Сиздердин мойнуңуздарда чоң милдет бар. Аны айтып атпайсызбы? Жаңы министр келгенден баштап. Министрлер келе берет, кете берет, система туруш керек да. Ушул багытта тереңирээк ойлонуп иштешели. Чоң рахмат сизге.